Ассаламу алейкум туғандар, анайсыздар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 23 март 2023 жыл мен Чүй областы Токмок шаарында жүрөм туғандар. Ошол Токмок шаарынын микрорайондорунан 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира бар экен. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи эле болуп, бул жака келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер Токмок шаарынан туғандар түз эле жанакы Кургойдон түштүктү карай келе берсеңиздер, сол тарапта ушул микрорайон жайгашкан. Жана бул микрорайондон түз Бишкекке барган деле маршруткалар, Токмок шаарынын өзүнө деле барган маршрутка таксилер бар туғандар. Анан бул микрорайонго келип, 3-чү микрорайон, 26-чы домго келсеңиздер, сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира жайгашкан. Бул дом болуп калат. Ушул домдун могу 1-чи подъездинен кирип, 4-чү этажга чыксаңыздар, 4-чү этажда жайгашкан. Анан мектеп мынакей жанында туғандар. Мектеп жанында, садик эле домдун аркы башында экен. Мектеп, садиктер жакын болуп калат. Жана алдында мынакей балдар ойногон аянтча, бул жакта мынакей парковкалар, дүкөндөр бары бар. Эми ички тарабына кирип, сизге калган маалыматты берейин. Мынакей бул 4-чү этажга чыгып, сол тарапка бурсаңыздар, бул эшикте бул көчөгө сатылуучу квартира жайгашкан. Мынакей тугандар, бул 3 бөлмөлүү квартирасынын кире бериши. Кирели түз өтсөк, бул жакта бир зал, сол тарапта кухня жана ажаткана, ванна. Биринчи оң тараптан көргөзүп баштайм. Мынакей бул залдын көрүнүшү тугандар. Түндүк тараптан терезе, ал жагын өтсөңүздөр балкон бар. Жалпысынан 73 квадрат метр, 3 бөлмөлүү квартира, 4-чү этаж тугандар. Мынакей бул жакта балкон. Документтер боюнча айтсак, техпаспорт бар экен. Мынакей жакта балкон, мектеп. Бул мектеп садик эле жакын жерде. Негизинен бул Токмок микрорайону мага жакты тугандар, тынч, жакшы жер экен. Мектепке барса балдарыңыздар, подъезден түшсө эле бул жерде мектеп жайгашкан. Андан ары коммуникация боюнча айтсак, бары центральный, канализация, газ, свет, суу. Анан бул жакта мынакей бир бөлмө, түштүк тараптан терезе орнотулган тугандар. Отопление батареялары бир бөлмөдө. Бул түштүк тарабы. Негизинен квартира бир аз ремонтко муктаж экен, бирок ичинде эч кандай ашыкча жыт эме жок, жакшы, таза квартира экен тугандар. Үй ээси азыркы учурда бул жерде жашабайт. Ошого айтканым, эч ким жашабаса деле жакшы, таза квартира экен. Бир аз эле ремонт кылсаңыздар. Негизи азыр деле жашасаңыздар болот, бирок бир аз абойлор эскирип калыптыр. Бул 3-чү бөлмө жана 3-чү бөлмөнүн дагы түндүк тарабынан мондай терезе орнотулган тугандар. Дагы эмне маалымат? Бул жакта чакан кладовка сыяктуу жай. Киргенде эле мындай вешалкалар. Бул ванна, душ, ажаткана. Жана бул жакта кухня жайгашкан тугандар. Газ киргизилген, газовый плита, раковина орнотулган тугандар, суу чыгарылган. Мынакей бул кухнянын көрүнүшү. Дагы эмне маалымат? Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул 3 бөлмөлүү квартиранын тугандар $27 000 сурап атыптыр квартира ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга эсителдеп калтырабыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин тугандар, саламатта калыңыздар.